Күн ыстыганда кандай түстөгү светтеги кийим кийиш керек десеңиз, ак кийим кийиш керек. Ак билесиздер, жит өткөрүмдүү тескир кармаса дагы күн ыстыкта ысык өтүп кетпейт. Бирок кара кийсеңиз ысып эле түтөйсүз, моторуңуз кадимгидей түтөйт. Ушул маселени аксакал баласына айтат экен да, небере баласына айтып, балам, оолум, күн ыстыкта кара кийбегин, ыстык өтүп кетет. Башыңа шляпа кийген, ыстык өтүп кетет деп ушунун насаатын айтып атса, мен жаш бала эмесмин да ата. Өзüm bileyim көп нерсени, мага үйрөтпөң дейт экен. Чындап эле билип калдыңбы? Бардык нерсени билесиңби? Ооба. Анда бир эки суроо берейин. Бакыл бериңиз ата. Мал кандай тышат дейт экен. Кандай тышат десе, суюк тышат дейт экен. Кой кандай тышат дейт экен. Кой тегерек тумалак кичине майда болуп тышат дейт экен. Чыңгыз Айтматов кайсы жылы төрөлдү десе, жок ата, муну билбеймин дейт экен да. Көрдүңбү? Боктон башка эчтекени билбейсиң балам дейт экен. Боктон башка эчтекени билбейсиң балам дейт. Чындыгында билимдүү аксакал, билимдүү кайнелерибиз бар. Айылда жөнөкөй, бирок дүйнө жүзүн көрүп коет көздөрү менен. Алар баам парасат менен карайт. Да, алар диплом болбошу мүмкүн. Да, аларда мындай мамлекеттик бир жерде окуган болбошу мүмкүн. Бирок аларда баам парасат менен дүйнөнү карап турат алар. BBC билбеген маалыматтарды билет алар. Ошондуктан ошо тайыне чоң аталардын тарбиясын алышыбыз керек аларда. Аларда диндин тарбиясы бар да, ар-намыстын тарбиясы бар. Бирок ошол эле учурда ошол жашы өтүп калган аксакалдар, жашы өтүп калган айылдагы чоңдор баам парасатка келиш керек. Парасат менен жашай турган учур келди. Анан отургузуп алып эле мындай намазың барбы, ибадатың барбы деп жашылыкка чакырышты ордого келип алып эле улутуң кайсы, каерденсиң, андай деп саймалап сурап. Кээ-бир апалар бар ошо айылдан, насынын ичинен насыбайды оозуна түкүрүп коюп туруп, кызым анандай бол, мынандай бол десе, кайсы кыз угат сизди мисалы үчүн. Ошондуктан оор басырыктуу болуп, өзүнүн аксакалдык сүрү менен жасап айткан, ошо аксакалдык статусуна туура келген аксакалдарды угушубуз керек. Өзү амал кылган, өзү түз жүргөн, ошол апаларыбызга жакындайлы, насаатын угайлы.